Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Алтынбек Жумаев кызматтан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун өлкө башчынын басма сөз кызматы маалымдады. Жумуштан эмне себептен алынганы айтылган жок. Ал бул кызматка ушул жылдын май айында дайындалган. Алтынбек Жумаевдин кесиби юрист жана журналист. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Бишкек шаарындагы номер 26 Лелен бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келген Кубанычбек Самаков ант берди. Самаков жогорку кеңештеги элдик депутаттык тобунун курамына кирди. Эскерте кетсек, ушул жылдын 10 сентябрында Лелен бир мандаттуу шайлоо округунда кайрадан шайлоо өткөн. Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында сынга кабылып, күн тартибине алынды. Аны эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги иштеп чыгып, парламенттин кароосуна сунуш кылган. Министрдин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев бирдей мүмкүнчүлүк түзүү боюнча мамлекеттик кепилдиктердин натыйжалуу тутумун жаратуу максаты коюлуп жатканын айтты. Бирок депутаттардын көпчүлүгү мыйзам долбоору чийик экенин, ал аялдардын укуктарын коргобой турганын, андыктан кайра иштеп чыгуу керек айтышты. Бийлик бутактарында мамлекеттик жетекчилик кызматтарда гендердик тең салмактуулук деген норма жана мыйзам сакталбай жатканын, аялдардын коопсуздугу боюнча маселе барган сайын курч көйгөйгө айланып келатканын белгилешти. Күнмүрөн унаа мекемесинин ысык ата бөлүмүнүн кызматкерлери дагы бир тапкыч курсантты аныкташты. Жол кыймылынын эрежелерин билүү боюнча теориялык тест тапшыруучурунда 2001-жылы туулган курсант мини камера колдонгон. Ал футболкасын тешип, камераны кийимдин ичине жабыштырган. Топтолгон материалдар юридикалык баа берүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Унаа мекемеси айдоочулук күбөлүк алууга, талапкерлерди жолдо жүрүү эрежелерин үйрөнүп, өз билимине гана таянууга чакырды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын транспорт боюнча ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси, анын орун басары жана кызматкери кызматтык батирлерди туура эмес бөлүштүргөн деген шек менен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Бул факт боюнча Атайын кызматтын Жалал Абад облустук башкармалыгы тергөө жүргүзүп, мыйзам бузууларды аныкташкан. Атайын кызматтын маалыматында айтылганда, 2021-жылы Ош шаарында милиция кызматкерлери үчүн 220 батирлүү уйгурулган. Укук коргоо органдарына батирлер мыйзамсыз бөлүштүрүлүп жатканы жөнүндө арыз түшүп, Ош милициясы кылмыштын курамы жок деп ишти кыскарткан. Кийин башкы прокуратура кайра ишти жандантып, материалды УКМКга өткөрүп берген. Учурда тергөө иштери уланууда. Бүгүн энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев Бишкек жылуулук электр борборунун жетекчилиги менен кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө жылуулук электр борборунун 2023-2024 жылдардагы күз-кыш мезгилине карата даярдыгы боюнча маселелер талкууланып, буу казандарын кышка даярдоо иштеринин көлөмү аныкталды. Атап айтканда, буу казандарын турбиналык көмөкчү жабдууларды даярдоо каралып, резервке чыгаруунун мөөнөттөрү белгиленди. Бүтүндөй жылытуу мезгилине кубаттуулукту берүүнүн пландары, графиктери аныкталды. Ошондой эле оңдоо иштерин тездетүү боюнча иш-чаралар белгиленди. Кытайда өтүп жаткан Азия оюндарына Кыргызстандын атынан 3 балбан кыз барат. Бул тууралуу машыктыруучу Нурбек Изабеков ЛТР телеканалындагы интервьюсунда билдирген. Анын айтымында Мээрим Жуманазарова жаракат алганына байланыштуу анын ордуна Нурзат Нуртаева коюлду. Машыктыруучу дагы 10 күн бар экенин, бул убакыт ичинде бутунан жаракат алган Айпери Медет кызы Сакайып оюнга жетишип калаарына үмүт арткан. Дүйнө чемпионатынан алтын алган Айсулу Тыныбекова дагы оюндарга катышмай болду.